Assalamu alaikum dostlar, биздин каналдын жалпы катталуучулары жана бокс күйөрмандары. Дмитрий Бивал менен Артур Бетербиевдин беттешинде Диманы колдогондор үчүн өтө сонун жаңылык болду. Сауд Аравия мамлекетинде эки боксчунун ортосунда реванштык беттеш өтүп, биринчисиндегидей эле 79 кг же орто оор салмактагы абсолюттук чемпиондук курлары ортого коюлган. Октябрь айында Бивалга биринчи жеңилүүсүн берген Бетербиев бул жолу курларын жоготту. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Реванштык беттеш бардык 12 раундка созулуп, калыстардын көбүнүн чечими менен Бивал жеңишке жетти. Калыстар 114-114, 116-112 жана 115-113 деген упайларды берип, Бивал мыктыраак болгону тууралуу чечимин чыгарышты. Жалгыз гана калыс бул беттеште тең чыгууну көргөнү таң калтырбай койбойт. Калган экөө менимче адилеттүү чечим чыгарышкандай. Эгер булардын биринчи беттешинде күмөн жаралып талаштар көбүрөөк болсо, менимче бул жолу эч кандай күмөнсүз Бивал жеңишке жеткени көрүндү. 12 раунд жыйынтыкталган соң Артур өзү командасы менен бирге маанайы чөгүп калганын байкоого мүмкүн болду. Кызыгы эки мушкер тең бири-биринин жеңилгис рекордторун бузуп, 0-дун ордуна 1 санын жазып коюшту. Беттешти Бивал өтө жакшы ылдамдыкта баштап, демилгени колго алып, таамай соккулар менен өзгөчөлөнүп жатты. Бирок андан соң 4-чү раунддун тегерегинде тизгинди колго Артур алып, каршылашты бурчка камап иштөөгө басым жасап, раунд артынан раунд алып жатты. Бирок 2-3 раундтан кийин кайрадан Бивал өзүн колго алып, сапаттуу футворк аркылуу контр чабуулдарын ишке ашыра баштады. Акыркы раундтарда да Бивал ишенимдүүрөөк көрүндү. Беттештен соң Артур Бивалга кайрылып, Бивалдын командасын куттуктайм. Чынын айтсам, экинчи беттешти каалаган эмесмин. Бирок эми келгиле 3-чү беттешти уюштуралы деген сөздөрүн айтты. Менимче бул эки мушкердин ортосундагы анык жеңүү үчүнү чын эле 3-чү беттеш аныкташы керек. Логикалык жыйынтыкка ошол акыркы беттеши алып келчүдөй. Чыныгы көркөм тасмадагыдай сценарий менен бара жатканы көрүнүп турат. Беттештен соң бул мелдешти уюштуруп жаткан Аравиянын көңүл ачуу тармагынын жетекчиси Туркия Аляшейх жасалма интеллект кандай упайларды берип, жеңишти кимге ыйгарганын да жарыялады. 116-112 эсебинде жасалма интеллект жеңишти Дмитрийге бергени маалым болду. Беттештен соң Бивалда өз эмоциялары менен бөлүштү. Мен өтө бактылуу болуп турам. Бул жыйынтыкты акыркы бир нече жылдан бери күтүп келгем. Командама, машыктыруучуларыма, күйөрмандарыма, атама бардыгына ыраазычылык билдирем. Биринчи беттеште жеңилип калып, жеңилденип калгам. Реваншта жөнөкөйрөөк болду. Жеңишке жетиштүү ишти аткардым деп ишенем. Азыр мен мыктыраак, жеңилирээк жана ийкемдүүрөөк болдум. Беттеш бою Артурду аралыкта кармаш кыйын болду. Бирок ал үчүн дагы оңой болгон жок. Буттарыма массажбы? Менин командамда жаңы укалоочу пайда болду. Ал мага жардам берди. Азырынча пландарым жок. Жөн гана эс алгым келип турат дейт Дмитрий Бивал. Мына ушундай достор, Бивалды куттуктап комментарийлерден жазалы. Биздин желектин фонунда курлар менен сүрөткө түшүп, кубантып койгондой болду. Өз пикирлериңиздерди да жазып калтырыңыздар.